Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдыраманова. Кыргызстандын экономикасынын өнөр жай секторун өнүктүрүүгө жана инвестицияларды тартууга адистешкен алдыңкы өнөр жай компаниясы Кыргыз индустрия ачык акционердик коому өндүрүш ишканаларын акырындык менен ишке киргизүүнү улантууда. Анын ичинде атайын аскердик жана жумушчу кийимдерди чыгаруучу Кыргыззоот ишканасы дагы бар. Аты айтып тургандай эле, бул жерде зооттон кийимдер тигилет, тагыраагы зоот өндүрүүчү стратегиялык ишкана болуп эсептелет. Урматтуу угармандар, бул ирет дал ушул ири ишкана тууралуу маалымат беребиз. Ленин заводунда жайгашкан бул Кыргыззоот ишканасы 2022 жылдын соңунда түзүлгөн. Имарат 4 кабаттан туруп 110 жумушчуга ылайыкталган. Аз убакыт аралыгында иш ийгиликтүү башталып, коңшу Казакстан менен Россиядан дагы атайын буйртмалар түшө баштаган. Андыктан мамлекеттик бул ишкана алдына келечектүү пландарды коюп турган чагы. Бул 4 кабаттуу ишканада аскер адамдар үчүн атайын багытта кийимдер, денени коргой турган зоот, тагыраагы, бронжилеттер менен жумушчу кийимдер тигилет. Жумушчулардын дээрлик бардыгы жергиликтүү тургундар. Алардын катарында Гүлина Кадырова дагы бар. Ал буга чейин Түркияда иштеп келгенин айтат. Мамлекеттик ишкана ачылып жатканын социалдык баракчалардан байкап кайрылып көргөн. Азыр ал аскер адамдардын кийимдерин, чөнтөктөрүн сапатын келиштире тигип, ыкмасын толук өздөштүрүп алган. Биз азыр ошо военный костюмдар тигип атабыз, чөнтөктөрүн тигип атабыз. Сиз чөнтөгүн тигесизби? Чөнтөгүн эле жабыштырып беребиз, калган башка кыздар тигет. Канча болду иштегениңиз? Иштегениме 2 айдай болуп калды. Жакты, условиясы жакшы, аябай. Обед менен жакшы. Мурда кайсы иштечү элеңиз? Мен өзүм негизи Турциядан келгем. Турциядан келип, анан бияка келип жумуш издеп. Турциядан эмнеге бияка келбей эле коесуз, ошол жакта ич көп беле? Аяктын зарплатасы аз болуп атат, тем более проживание төлөш керек, квартплата төлөш керек. Андан тышкары питание, böyle акча. Бияка хотя бы чогулат да акчачы. Условиясы жакшы, аябай. Эртең саат 8ден кечки 6га чейин иштейбиз. Саат 1де обед. Болгону жолго эле кетип атат. Эртең саат 8ден кечки 6га чейин иштейбиз. 6да уже кетебиз. Рекламадан көрдүк, Инстаграмдан көрүп эле келдик. Условиясы жакшы. Иштеп көрөлү дедик. Алар өздөрү үйрөтөбүз дешти. Биринчи үйрөтүп көрөлү. Үйрөнсөңөр анда уже иштеп кете бересиңер. Үйрөнүп келдик. Айнынан иштеп атасыз да? Да, уже иштеп атабыз. Келишим түзгөндө, мисалы, сиз азыр жумуш менен пенсияга чыгасыз, э? Ооба, ошонусу да жакты. Кийинки бизге жакшы экен да, пенсияга чыкканга да жакшы экен. Трудовой книжка ачылат экен. Ошонусу жакты да. Ачтыңызбы? Ачылды уже. Балдарга кол койду, иштеп баштадык уже. Кыргызстанда деле болуп калыптыр да иштесе? Да, болуп калыптыр. Ошо биринчи жолу мен угуп атам. Мындай негизи в основном эле эме го, частный цехтар ачылат го. Гос деген үчүн эле келдим да. Ишканада кыз келиндер эле эмес, өз ишине кызыгып мыкты тикме тиккен жигиттер дагы бар. Маселен, Гүлнайым аскер кийимдерин чөнтөгүн келиштирсе, Азиз мырза болсо колтугу менен жеңин тигет. Атайын аскер кийимдери менен бронжилеттерди тиккени мени кызыктырды, дейт каарманыбыз. Канча болуп тиккениңиз? 1 ай болду. Эмнени тигип атасыз? Өтө жүрүүчү, МЧС. Бул кол биякта үйрөтүп, условиясы жакшы экен. Ошого келдим. Башка частныйларда көп үйрөтпөйт экен да. Көбүнчө опытныйлар керек экен. Биякта башынан баарына үйрөтүп, условиясы да жакшы экен да. Ошого келдик, айлыгы да жакшы. Пенсияга да чыгат экенсиз. Ошонусу да жакшы. Ошого да карадыңызбы? Ооба, биринчиден ошого карадым окшойт. Көбүнчө мына аялдар тигип го. Мен да ошентип ойлогом, жазып көрдүм, эркектерди аласыңар. Келсем биякта эркек балдар деле көп эле экен. Мен да кирип иштеп калдым. Жолум эле алыс, могу бронжилет тигип, аскердик формаларды тиккенге ошого кызыктым да, аябай кызыктуу болду. Ошого эле келип иштедим. Мындай жерде башка жок экен да еще. Бронжилет тиге турган жер Кыргызстанда жок экен, жаңы ачылыптыр. Ошого да абдан кызыктым да, могу бронжилеттерди тигип, аскердик формаларды тиккенге. Сыймыктуу да. Кыргызстанда мындай зоот өндүрүшүндө мамлекеттик келечектүү ишкана алгачкы жолу ачылууда. Суроо талапка жараша чийки заттар ар кайсы өлкөдөн алынып келинет. Учурда сапатка жана эл аралык деңгээлде талапка басым жасалып жатканын Кыргыззоот жоопкерчилиги чектелген коомунун менеджери Мелис Кыясов белгилейт. Айтымында башкы максат бүтүндөй аскер кийимдерин өндүрүү болууда. Бул
компаниянын негизги түзгөн максаты биздин өзүбүздүн ички аскерлерибизге, милиция кызматкерлерине жана башка күч структураларына бронежилетти тигүү болуп биздин негизги максатыбыз бүгүнкү күндө бронежилет тигүү болуп саналат да заводдордо. Заводдорду тигүүдө биздин бүгүнкү күнгө чейин күч структураларды көбүнчөсү сырттан алып келген да. Биринчиден аябай кымбат түшөт, кээ бирөөлөрү аябай сапатсыз келип калат. Ошону эске алуу менен Кыргыз индустриянын жетекчилиги Кыргыз завод деген ишкананы завод өндүрүү боюнча ачуу чечимин кабыл алган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Россия, Украина арасында эл аралык конфликттер башталгандан кийин ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун көбүрөөк ойлой баштады. Ар бири түшүндү, ар бир мамлекеттин өзүнүн коопсуздук кийимдери, экипировкасы, амунициясы болбосо, аябай ошондой курч кырдаалдарда аябай бир оор бир кырдаалга дуушар болоорун түшүнүп, ошон үчүн Кыргыз индустриянын жетекчилиги ушул өндүрүштү чыгарууну, завод өндүрүшүн чыгарууну колго алган. Биздин бүгүнкү күндө максат албетте биз тынчтыкты каалайбыз, бирок сөзсүз түрдө биздин аскерлерибиз баягы Тажикстанда окуяларды көрдүк. Сөзсүз түрдө өзүнүн бир коопсуздук кийимдери менен камсыздуу болуш керек. Ошону менен катар эле Кыргыз заводдо бүгүнкү күндө жеке эле завод өндүрүлбөстөн аскер тактикалык кийимдерин, спорттук кийимдерди жана башка муниципалдык кызматкерлерге, тоо кен өндүрүүчүлөргө бүт баарын атайын кийимдерди өндүрүүнү баштадык. Кыргыз заводдо бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турган имарат 1500 чарчы, 4 кабаттан турат. 110 кишиге ылайыкталган. Биз үчүн бул чек эмес, дегенде биз 110 кишилик эмес, аябай чоң бир 500-600 кишиге чейин жеткире турган аябай чоң бир максатты койгонбуз алдыбызга. Бирок муну тез катары азыр бүгүнкү күндө иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө суроо талабы аябай жогору. Көбүнчөсү мына коңшу казак мамлекеттеринен, Россия мамлекеттеринен дагы бизге заказдар бүгүнкү күндө келип түшүп атат. Ишкана алдына келечектүү пландарды коюп, азыр өндүрүштү кеңейтүү аракети күч болууда. Борбор Азияда эле эмес, андан дагы жогорку деңгээлге чыгуу стратегиясы иштелип чыккан. Келечекте экспортко өзгөчө басым жасоо планы турат. Эң башкысы мамлекеттин колдоосу менен гана ишкана ачылганын Мелис Кыясов өзгөчө белгилейт. Айтымында керектүү каражатка жабдууларды алып келүү толук колдоого алынган. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун адистери кайдыгер таштап койбой, күндө келип кабар алып документ толтуруу же башка юридикалык кагаз иштери болобу жардам берип турат дейт Мелис Кыясов. Эми укук коргоо органдарынан сырткары кен казуучуларга жана башка адистерге атайын кийим тигүү жагы каралууда. Негизи завод өндүрүүчү бул эми стратегиялык ишкана болуп саналат. Себеби завод өндүрүүнүндө атайын стратегиялык продукция сырье деп коебуз, ошо колдонулат да. Бул баягы заводдон октон коргоочу атайын каражаттар, атайын материалдар болот, анын пластиналар болот, өзүнүн даражаларына жараша автоматтуу оңдон коргой турган, бомбадан коргой турган, жеңил ок атуучу куралдардан коргой турган ушундай категориядагы стратегиялык сырьелор иштетилгендиктен бул негизи ишкана өзү стратегиялык кайсы бир деңгээлде стратегиялык болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин Кыргыз индустриянын жетекчилиги Кытай мамлекетинин жана башка Турция мамлекеттери менен келишим түзүп, ошол сырьелорду алганга жетиштик да. Алардын бүт баары негизи квота менен берилет. Ар бир эле катардагы ишкерге же болбосо тигүү цехтерине бериле бербейт да. Биз буюрса аябай жакшы өзүгө пайдалуу келишимдер түздүк. Буюрса уже биринчи заказдарды алып баштадык. Иштеп аткан кызматкерлер жумушка алганда кандай шарт менен аласыздар? Келишим кандай болот? Биздин Кыргыз завод ишканасы мамлекеттик ишкана болуп эсептелет. Жарым мамлекеттик да. Биз Кыргыз завод ишканасына биз өнөктөш болуп саналабыз да. Биздин иштеп аткандагы өзгөчөлүгүбүз мамлекеттик ишкана болгон үчүн биз ачык айкын иштөөгө мажбурбуз. Бизден өтүп аткан ар бир жумуш жолу, тигилип аткан өндүрүм болобу, сатып алып аткан буюмдарыбыздын бүт баары мыйзам чегинде гана болот. Ар бир нерсени биз мыйзамсыз сатып ала албайбыз. Бир кичинекей машинка болсо дагы биз ошо тендер жарыялап, конкурстарга катыштырып, бүт баарын ошо мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамдар кандай болсо ошол тартипте иштейбиз. Экинчиси, бизде иштеген жумушчулар боюнча эч бир адамды бир мыйзамсыз иштете албайбыз. Биз азыр бүгүнкү күндө операциялык жол менен деп айтылат, операция жол менен иштеген үчүн ар бир иштеген бизде тигүүчү операционный өзү бир гана операцияны аткарат. Ошого биз аскер кийимдеринин өзүнүн бир оорчулугу болгон үчүн биз бир сыйра квалификацияны өткөрөбүз. Аларга биз Турциядан атайын адистер жалдап алып келгенбиз. Алардын баары
бүгүнкү күндө үйрөтүп атышат. Бүгүнкү күндө 30дан ашуун адамды биз окутуудан өткөрдүк. Анын ичинен 25 тигүүчү бүгүнкү күндө толук менен ишке даяр десек болот да. Биз тигүүчүлөргө бүгүнкү күндө аябай жакшы шарт түзүп бердик деп ойлойбуз. Себеби өзүңүз көрүп турган имараттын ичинде биз азыр бүгүнкү күндө тамак менен камсыз кылып атабыз, обед менен. Буюрсам өндүрүшкө киргенден баштап 2 маал тамак беребиз деп ойлоп атабыз. Андан сырткары ар бир тигүүчү менен биз келишимдүү түрдө иштейбиз. Бир жылга келишим түзөбүз. Сөзсүз түрдө ар биринин соцфонд, пенсионный фонд, башка салыктардын баарын өзү төлөп берип атабыз. Алар атайын бизге эмгек китепчеси менен кирет. Эмгек кодексине кандай көрсөтүлмөсө, так ошол эрежени сактап, бүгүнкү күндө ар бир тигүүчү менен келишим түзүп атабыз. Мындай дагы бөлмө бар экен да, биз башка дагы ишканаларга барып көргөнбүз да, анан жумушчунун өзүнүн жоопкерчилиги көбүнчө жок экен азырчы. Мисалы бүгүн жумушка чыкты, эртең жоктоп кетет экен да. Анан ушундай сизде кандай маселе барбы жокпу? Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бүт тигүүчү секторунун аябай чоң көйгөйдүн бири ошо туруксуз жумушчунун туруксуздугу да. Алар бир жерде такай иштебейт. Себеби дегенде кээ бир жердин алыстыгынан уламбы, кээ бир жердин ошо тамагын көрүп береби, кээ бир жерлер болсо бир аз 20 сом 30 сом кымбат төлөсө, ошон үчүн улам көчүп жүрө берет да. Туруктуу иштеген цехтер жок. Ошон үчүн цехтерде булар өздөрү тамашалап келип айтып калышат, биз үлгөнгөн көпөлөктөйбүз депчи, улам башка жака көчүп иштейбиз депчи. Эмне үчүн биз даяр тигүүчүлөрдү жумушка алган жокпуз? Себеби алардын биз мүнөзүн жакшы иликтедик, анализдедик. Алар мүнөзүн билген үчүн бүгүн аларды алсак биз туруктуу иштете албашыбызга көзүбүз жетти. Ошон үчүн биз өзүбүз үйрөттүк. Биз үйрөткөндө бир тигүүчүнү бир гана операцияга үйрөтөбүз. Себеби дегенде биздин кийимибиз ошондой гана сапаттуу чыгат да. Эгер бир эле тигүүчү 10дон ашык операция жасаса, ар бирин үйрөнгөнгө көп убакыт талап кылынат. Ал эми бир эле тигүүчү бир эле операцияны жасаса, анын айын чыгара жасайт да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө ылайыктап кадрларыбызды ошондой кылып даярдап атабыз да. Кыргыз завод ишканасынын менеджери Мелис Киясов кайсы бир өлкөдөн үлгү алынбаганын, азыркы күндө акырындык менен кирешеге өтүү аракети башталганын кошумчалады. Башында кадр маселеси көйгөй болуп, азыр ал дагы жолго коюлган. Эң башкысы азыркы күндө атамекендик өндүрүштү колдоо маанилүү экенин эске салат. Чакан цехтерди болушунча ири фабрикага айландыруу маанилүү. Негизи бизде Кыргызстанда бул жеңил өнөр жай тармагы негизи толук жолго салынды деп айтканга бир аз эртелик кылат го деп ойлойм да. Себеби бизде системалык түрдө, мисалы үчүн Кытай мамлекетин алалы, Турция мамлекетин алалы, аябай чоң фабрикалар курулган да. Бизде болсо цех менен гана чектелип атабыз. Ошо сезондо иштеп калыш керек деп айтылат. Ошо сезондо ошо иштесе болду. Бир 30, 40, 50, 70 киши иштейт. 3 айдын ичинде сезон токтойт, кайра баарын таратат. Ошо менен кайра баягы өзүнүн ыраатын жоготуп атпайбы? Бизге ошол операциянын система алганын себеби биз фабрикага айландыруу болуп атат да. Ошон үчүн бизде атайын окууга эч ким деле барбайт мүмкүндөрчү. Биз эмне үчүн окутуп атабыз? Биз дагы стимул берип, мисалы үчүн жума сайын 2000 сомбу, 3000 сомбу беребиз, тамак ашын беребиз, бирок алындан өндүрүм албайбыз, түшүм албайбыз. Бир ай кээде болот, 1,5 айга чейин окуп калышат. Үйрөнгөнгө чейин биз алардын жума сайын тамак ашын, анан жол киресин дагы майда чыгымдарын каржылап туруш үчүн биз окутуп, үйрөтүп, дагы ошо акча да төлөп беребиз да. Келип үйрөнүшсүн дейбиз. Балким эртең бизге иштебей калса, жок дегенде колунда өнөрү калат, башка жерге барсаңда иштесин, жок дегенде бирдеме көнсүн деп ошондой тобокелчиликтерге барып атабыз мүмкүндөрчү. Башка цехтер боюнча айта кетсем, башка цехтерде бул баягы биздин көп иш ыргагыбыз базар менен чектелип калган үчүн ошо базардын метод менен кетет да. Ошо келип отурса, ошо эптеп ошо тигип берсе, бизде бир тигүүчү сөзсүз түрдө бир кийимди баштан баштап аягына чейин чыгарыш керек. Подключ деп коюшат, чыгарыш керек. Анан сапаттуу чыгарбаганы бар, сапаттуу чыгара албаганы бар. Ошентип олтуруп эле биздикилер аябай аксап атат да. Ошолордун бүт баары ошо фабрика стилине түшүп, операционный системага өтүп чыгарса, анда тигүүчүлөр дагы жакшы көрүнмөк да. Себеби бул операционный да ар бир адам экинчи адамга таасир этет. Эгер бир күн бир адам жумушка чыкпай калса, ошол бөлүгү, ошол адамдын тапшырмасы тигилбей калса, демек ошол фабриканын ичинде сбой берилет да. Иш аябай эмеге токтоого учурайт да. Ошон үчүн бул жерде мындай коллективный конвейерный система булбаш үчүн ошол эмеге көндүрүп атабыз, бүт баарын айтып атабыз, эскертип, эгер бир эле күн чыкпай калсаңар силер, анда бир эртерээк айтып коюш керек, ордуна башка адам коюп, ошол эме иштин ырааты бузулбаш үчүн.
жаткан алдыга коюлган амбициялык пландарды бөлүшүп кетесизби? Эми негизинен биздин амбициялык пландар аябай кең да. Биз бүгүнкү күндө ушул кийим тармагын эске ала турсак бизде жүздөгөн модельдер чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Андан сырткары биз негизи кыска эле убакыттын аралыгында биз тигүүчүлөрдүн санын 300-400 чейин көбөйтүүгө ниет кылганбыз, балким 500 чейин. Анын үчүн албетте бизге башка имарат талап кылына, чоңураак имарат. Бүгүнкү күндө биз ошон үчүн аябай катуу аракет кылып иштеп атабыз. Андан сырткары жеке эле кийим тикпестен баягы туристтик чатырларды, андан сырткары баягы колдонуучу буюмдар бар атайын туристтердин, балыкчылар үчүн, аңчылар үчүн атайын колдонуучу буюмдар бар. Аларды рюкзактарды тигели. Андан сырткары баягы бүгүнкү күндө эл аралык логистикада жанагы сыпучий продукты деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу баягы тез төгүлүүчү продукталар жаймай кыла турган чоң мөшөктөр бар. Ошол мөшөктөрдүн линиясын киргизели деген планыбыз бар. Буюрса алдыда Кыргыз заводунун алкагында. Аларга дагы биз аракет кылып атабыз азыр. Кыргызстанда азыркы күндө жеңил өнөр жай тармагы акырындык менен өнүгүүгө багыт алып иш жанданууда. Ал чакан жана орто ишкерликтин эң динамикалуу өнүгүп жаткан багыты болуп саналат. Ата мекендик тигүү ишканаларынын продукциялары Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүндө атаандаштыкка жөндөмдүү болууда. Ошондой эле экспорттук товарлардын маанилүү позициясында турат. Буга өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн мамлекет тарабынан деги эле өнөр жай тармагында кабыл алынган чечимдер жана жеңил өнөр жай тармагынын адистерин талыкпаган эмгеги түрткү болуп жатканы белгилүү. Азыркы күндө мамлекет тарабынан чындыгында эле өндүрүшчүлөргө колдоолор болуп жатканын Кыргыз завод жоопкерчилик чектелген коомунун менеджери Мелис Кыясов кошумчалап буларга токтолду. Бүгүнкү күндө мамлекет негизи өндүрүшчүлөргө аябай чоң колдоо көрсөтүп атат. Чынында ачык эле айтыш керек. Биздин иш аракетибиз толугу менен колдоп берип атат. Мамлекет биз силерге жардам берип атабыз деп колпо деле кылбайт. Бизге жардам берет. Биз керектүү жардамды алып атабыз. Көбүнчөсү жабдуулар сатып алууда кыйналабыз, аябай кымбат да. Бизде кадимки эле баягы стандарттык тигүү машинкалары менен иштесек, бүгүнкү күндө биз өндүрүм чыгара албайбыз. Бизге деген атайын аскер кийимдердин бекем болушу үчүн атайын жабдуулар бар. Алардын көпчүлүгүн биз Турциядан алдырып келип атабыз. Мунун бүт баарын тендер негизинде конкурс жарыялап, кадимкидей утуп алган компания бизге алып келип бүгүн камсыздап берип атат. Ошолордун бүт баарына мамлекет колго каршы болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин жашаган иштерибизде бир бүгүнкү күн үчүн 80% мамлекет колдоо көрсөттү. Эч кандай колко кылбайт, эч бир нерсеге аралашпайт, бирок биз өзүбүздүн ыргагыбызды өзүбүз издеп атабыз. Мамлекет менен сөзсүз түрдө биз күн сайын алака болуп турабыз. Кыргыз индустриядан бир канча адистер бар. Күн сайын бизде сурап, документтерди бүтүрүүдө, кардара менен байланышууда, жана башка бүт мыйзамдарды аткарууда бүт баарына жардам берип, бизге чалып улам-улам кабар алып турушат да. Бизди мындай жөн таштап койгон жок, колдоо да көрсөтүп атат. Жабдыктар кайсына? Жабдыктар биздики стандарттык жабдыктардын көпчүлүгү Кытайдын Жак фирмасынан иштетип атабыз. Ал эми спецоборудование деп жанагы оор кеземелерди тигүүчү, оор операцияларды жасаучулардын көпчүлүгүн Турциядан алып келип атабыз. Түрктөрдүн оборудованиясы бүгүнкү күндө жакшы, себеби алар көп жылдан бери баягы Европа менен ери шаркак иштешип, алар үчүн оборудование өндүрүүдө, жабдуу өндүрүүдө алардын көптөгөн тажрыйбасы бар. Ошон үчүн Турциядан алып келип атабыз атайын жабдууларды. Стандарттык жабдууларды биз Кытайдан алып келип атабыз. Кошумчалай кетсек, Ленин заводунда Кыргыз завод ишканасынан сырткары италиялык жабдууларды колдонуу менен инновациялык технологияны колдонуу менен үй куруучу панелдерди чыгаруучу адистешкен Кыргыз бетон курулуш жоопкерчилиги чектелген коому дагы ишин баштоодо. Муну инновациялык жана келечектүү багыттарды өнүктүрүүгө жасалган кадам десек болот. Муну менен катар эле Кыргыз топчу жоопкерчилиги чектелген коому ишке кирип, жаңы жабдыктарында сыдырма жасалып буйртмаларды алууда. Андыктан жеңил өнөр жай товарларынын ички рыногун жогорку сапаттагы ата мекендик продукция менен камсыздоо жана экономиканы чыңдоого көмөктөшүүчү ата мекендик ишканаларды стимулдаштыруу зарылдыгын эксперттер дагы белгилешет. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио менен бирге болуңуздар.